Barыңыздарды өтінемін. Күжүрленту киргизилсин. Милиция кызматкерлери жана ардагерлери. Бардыңыздарды Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 90 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргыз милициясы кылымга тете даңктуу жолду басып өттү. Таржымалында далай сыймыктуу барактар жазылды. Милиция кызматкерлери ар дайым тартиптин, мыйзамдын сакчылыгында, элибиздин тынчтыгын жана өмүрүн коргоо, мыйзамды жана тартипти бузгандар менен күрөшүү боюнча сиздерге зор милдет тагылган. Тилекке каршы коомдо тартип сакчыларынын кызматкерлерине карата көп тооматтар коюлуп жатат. Кылмыштуулукка каршы күрөш жүргүзүүчү органга коррупция аралашып, криминал менен коюн колтук алышуу көрүнүштөрү катталууда. Ошондуктан бүгүнкү күндө укук коргоо органдары тазаланууга жана жаңыланууга муктаж. Милициянын коомчулук жана эл менен болгон байланышын бекемдеп, анын коомдогу кадр баркын көтөрүү биздин жалпы милдетибиз. Бийликтин өкүлү катары милиция кызматкерлеринин жүрүм турумуна жараша элибизде мамлекет тууралуу пикир калыптанат. Бийлик органдарына баа берилип жатат. Демек, милиция кызматкерлери элге душман болбой, тескери элибиз менен кызматташып, биргеликте кылмыштуулук менен күрөшүп, ар дайым мыйзамдын, тартиптин, мамлекеттин жана элдин кызыкчылыктарынын сакчылыгында турууга милдеттүү. Бул иш аракеттер ийгиликтүү болуш үчүн элдин арасындагы тиешелүү түшүндүрүү иштерин көбөйтүп, алардын сапатын жогорулатыш керек. Урматтуу милиция кызматкерлери, акыркы жылдары укук коргоо органдарынын кызматкерлерин социалдык жактан коргоо багытында бир катар чаралар көрүлүүдө. Айлык акылар жогорулатылып, көп кабаттуу үйлөр курулууда. Ички иштер министрлигин каржылоого олуттуу каражаттар бөлүнө баштады. Мамлекет милиция кызматкерлерин мындан ары ар дайым колдойт. Сиздер дагы мамлекет алдындагы милдетиңерди татыктуу өтөп, коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылууга милдеттүүсүздөр. Сиздердин негизги милдетиңер мамлекет жана эл үчүн кызмат өтөө. Ошондуктан ишиңиздердин негизги көрсөткүчү элдин ишеними. Бардык күч аракетти, билимди жана жөндөмдүүлүктү элдин ишенимин арттырууга жумшашыңар керек. Коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, кылмыштуулукка, коррупцияга жана банки заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча алдыңарда өтө жооптуу
жана маанилүү милдеттер турат. Мындай жооптуу иш сиздерден тактыкты, туура чечим кабыл алууну, мыйзамды урматтоону жана кесипкөйлүктү талап кылат. Сиздерге жана үй бүлөңүздөргө чын ден соолук, бакыт талай жана ишиңерде ийгилик каалайм. Кыргызстан эли тынчтыкта жана бейпилдикте өнүгүп өсө берсин. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев. Милициянын подполковниги Вологин Александр Григорьевич. Милициянын подполковниги Казыбек уулу Орунбек. Милициянын майору Жумалиев Темирбек Жумакулович. Ардактуу биздин ардагерлер, Кыргыз милициясынын 90 жылдык түзүлгөнүнө 90 жылдык мааракесин куттуктоо менен бирге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Асилбек Шерифович Жээнбековдин куттуктоо сөзүн окуп коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу милиция кызматкерлери, сиздерди Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 90 жылдык мартабалуу мааракеси менен чын диlimden куттуктайм. Кылымга тете мезгил аралыгында улуттук милициябыз далай тата жол басып, кылмыштуулук менен айыгышкан күрөш жолунда терликте. Коомдук тартипти сактоо милдетин аркалаган Кыргыз милициясы чыныгы каармандыктын мектебине айланды. Бүгүн Кыргыз милициясы кардиналдуу реформага жана тазаланууга муктаж. Өлкөбүздүн коомчулугу демократиялык дөөлөттөрдү адам укугу менен эркиндиктерин коргоо багытында укук коргоо органдарынын жаңы милдеттерди, талаптарды коюу менен бирге зор ишенимди артып жатат. Кесипкөй, таза, коомдук кызыкчылыгы үчүн кызмат кылуучу кадрлардын милициялардын катарына тартуу зарыл. Билимдүү, түшүнүгү кең, маданияттуу, калктын калың катмарынын ишенин арзыган милиция кызматкерлерин жаңы муун даярдоого тийишпиз. Кыргыз парламенти ушул максаттарды багытталган реформалар жүзөгө ашууда ар тараптан колдойт. Кыргыз милициясы коомдук тартипти сакчылыгында турган зор күч, эл кызыкчылыгын, журт тынчтыгын сактоо анын ыйык милдети. Ар дайым мыйзам тарапта болуп, коомдук тартиптин сакчылыгын бекем турушуңуздарды тилектешмин. Сиздерге чын ден соолук, бакубат турмуш, майрамдык маанай, ишиңиздерге ийгилик каалап, дагы бир ирет мааракеңиздер менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Асилбек Шерифович Жээнбеков. Рахмат. 90 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. Өзүнүн кылымга жакын тарыхында биздин милиция узак, татаал, ошол эле мезгилде даңктуу жана сыймыктуу жолду басып өтүп, мамлекеттин тынчтыгы, элибиздин жыргалчылыгы үчүн күчүрмөндүүлүк менен эмгектенип келе жатат. Бүгүнкү күндө да ички иштер органдарынын кызматкерлери ар кандай оор сыноолорго карабастан антка бекем туруп, конституциялык түзүлүштү, мамлекеттүүлүктү, мыйзамдуулукту, жарандардын укук тартибин сактоодо жана татыктуу жашоосун камсыз кылууда ар намыстуулук жана ак ниет менен кызмат кылышууда. Сиздердин кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү күчүрмөн иш-аракетиңиздер да жогорку баага татыктуу. Акыркы мезгилде натыйжалуу мамилени талап кылган жаңыр чакырыктар жана коркунучтар да пайда болууда. Бүгүнкү күндө уюшкан кылмыштуулук кайрадан баш көтөрүүгө аракет кылып, өлкөдөгү кырдаалга таасир берүүгө далалат жасоодо. Ошондуктан мен сиздер кесиптик себепсиздигиңиздерди өркүндөтүп,
биргелешкен күч аракетиңиздер менен аны түп тамырынан жок кылууга чечкиндүү аракеттерди көрөсүздөр деп терең ишенем. Азыркы учурда милициянын иши ар тараптан өнүгүп өскөн, квалификациясы жогору, күч аракетин аябай жигердүү, толук иштеген демилгелүү адистер талап кылууда. Ички иштер органдары жакшылап окутулуп үйрөтүлгөн, моралдык жактан даярдалган, жакшылап жабдылган, укуктук жана социалдык жактан корголгон кызматкерлерсиз коомдук тартипти сактоо, өлкөдөгү кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүүдө татаал милдеттерди чече албайт. Ошондуктан Кыргыз өкмөтү Ички иштер министрлигине ар тараптан колдоо көрсөтүп, анын материалдык техникалык абалын жакшыртуу, алардын үй бүлөсүнө социалдык жактан коргоо көргөзүүнү мындан ары да уланта бермекчи. Көп жылдан бери биринчи жолу быйыл республикалык бюджеттен 1,5 миллиард сом бөлүнүп, сиздердин айлыгыңыздарды, пенсияңыздарды көтөрдүк. Албетте бул да жетиксиз. Ошондуктан өкмөт колунда бар мүмкүнчүлүктөрдү таянып, милиция кызматкерлеринин маянасын мындан ары көтөрүүсүнөн иштей бермекчи. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйлансын. Милициянын прапорщиги Гайназаров Сапарбай Мадалиевич. Республикасынын премьер-министринин атынан ысымы жазылган саат менен сыйлансын. Кыргыз Республикасынын премьер-министринин атынан төмөндөгүлөргө алкыш жарыялансын. Милициянын подполковниги Карачев Эмилбек Чыныбековичке. Милициянын подполковниги Садырбаев Мирлан Анатаевичке. Милициянын майору Исаев Мамасали Абдыгапаровичке. Милициянын капитаны Жамылов Шумкарбек Зулпукаровичке. Милициянын прапорщиги Касымудинов Кубат Жумадиловичке. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Отурбаев Жылмарт Кайыпович. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катчылары, урматтуу президент, ардактуу кесиптештер жана ички иштер органдарынын ардагерлери. Бүгүн биз белгилеп жаткан Кыргыз милициясынын 90 жылдык юбилей менен бардыгыңыздарды чын ыкыласыман куттуктап, сиздерге жооптуу жана түшүктүү ишиңиздерди, ийгиликтерди коштоп, ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдө тынчтык, ынтымак, ырыскы уялап, өлкөбүздө ар дайым бейиктик өкүм сүрүп турушун каалаймын. Кыргыз милициясы өзүнүн 90 жылдык даңктуу жолунда мамлекеттин бүтүндүгүн, өлкөнүн тынчтыгын, элибиздин бейпилдигин, атуулдарыбыздын коопсуздугун жана мыйзамдуу укуктарын сактоодо, кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө эбегейсиз зор иштерди жасагандыгы тарыхта алтын тамгалар менен сакталып калды. Мындай улуу иштерди аткарууда Кыргыз милициясынын улуу мунун өкүлдөрү биздин аталарыбыз, агаларыбыз жалдаган жаштыгын арнап
керек учурда өз өмүрлөрүн да аяшпай элибиздин бейгилдигин сактап келишкен. Бүгүнкү күндө да милициянын иши өтө жооптуу жана түйшүктүү кесип экендигин коомчулук жакшы билет. Мезгилге жараша кылмыштын да түрлөрү өзгөрүп, жаңыланып, кылмыш чөйрөсүнүн өкүлдөрү заманга ылайыкташып, өздөрүнүн арам иштерин жасап келишет. Бирок андай көркөлөргө каршы турууда милициянын күчү жетиштүү экендигин мен ишендүү айта алам. Себеби бүгүнкү күндө милициянын катарында билими да, күч кубаты да, маданияты да талапка жооп бере турган кызматкерлер менен толукталып, кандай гана кырдаал болбосун, аларга бетме-бет чыга турган жаш мундун өкүлдөрү кызмат өтүшүдө. Бизде эрк да, кайрат да жетишүүдө десем жаңылышпайм. Биз кыргыз милициясынын бүгүнкү күндө кызмат өтөп жаткан жаш өкүлдөрү улуу муундагы устаттарыбыздын ишин улантып, кылмыштуулук менен келишпестик күрөш жүргүзүүгө, элибиздин тынчтыгын көз карайындай сактоого ант бергенбиз жана алардын баштаган ишин татыктуу улантабыз деп сиздерди ишендирип кете алам. Дагы бир жолу кесиптик байрамыңыздар менен куттуктайм. Бүгүн кыргыз милициясынын 90 жылдыгы абдан салтанаттуу белгиленип жатат. Өткөн мезгилде милиция кызматкерлери өзүнүн каармандыгы менен, күжүрмөн эмгеги менен элибиздин бейпилдигин камсыздоого, мамлекетибиздин туруктуулугун бекемдөөгө чоң салымын кошуп, ар бир өткөн мезгилде өзүнүн иш аракетин мезгил талабына ылайык уюштуруп келген. Мына азыркы күндө дагы биздин мамлекетибиздин өнүгүүсүндө, элибиздин бакубат турмушун камсыздоодо калктын көйгөйүн козгогон көп маселелер, чечилбеген суроолор бар. Алардын баары силерге белгилүү. Ошол суроолорду чечүү мына бүгүн бу жерде отурган милиция кызматкерлерине, жалпы республикадагы милиция кызматкерлерине чоң милдет болуп тагылган. Аларды керектүү деңгээлде аткаруу силердин ыйык милдетиңер. Ошондуктан силерге каалоо тилек, мына жалындуу жылдарын милиция кызматына арнап ак ниет иштеп кеткен жалпы ардагерлердин атынан, мурун Ички иштер министрлигинде жетекчи кызматтарда иштеп кеткен генералдардын атынан силерге каалоо тилек. Мына генерал Мелис Турганбаев жетектеген Ички иштер министрлиги, башкармалыктар, бөлүмдөр, ар бир милиция кызматкерлери силердин кылмыштуулук менен күрөшүүдөгү ишиңер ийгиликтүү болсун. Силердин кызматта жетишкендиктер элибиздин алкоосуна толсун. Милициянын аброюн мындан ары дагы жогорулата бергиле. Силерге чын ден соолук, үй бүлөңөр менен татыктуу турмушта жашагыла. Майрамыңар кут болсун. Урматтуу генералдар жана офицерлер, урматтуу кыргыз милициясынын ардагерлери жана күжүрмөн азаматтары, сиздерди Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын уюштурулган күнүнүн 90 жылдыгына байланыштуу салтанаттуу марекеге келип катышып бергениңиздерге чын жүрөктөн терең ыраазычылык билдирем. Милиционер болуу бул чоң сыймык жана өзгөчө зор жоопкерчилик. Милиция дайыма мамлекеттик системанын эң керектүү, эң күчтүү, эң зарыл тиреги болуп келген. Бул майрам биздин ардагерлерибиздин да эң ыйык майрамы деп эсептейм. Кыйын убактарда, кыйынчылыкка карабастан эр жүрөктүүлүктүн үлгүсүн көрсөтүп келишкен агаларыбызга ыраазычылык билдиремин. Жарандарыбыз бизден көп нерсени күтүүдө. Биздин ишибизди эң жогорку баасы бул элдин бизге болгон ишеними. Милиция эл менен бирдикте жана ынтымакта элибиздин жыргалчылыгы, коопсуздугу жана келечеги үчүн иштеп келген жана дагы да иштей берет деп ишендиремин. Адилет кызмат кылуу менен элибиздин үмүтүн актоого даяр экенибизди билдиремин. Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрдүн кол башчысы Атамбаев Алмазбек Шаршенович милиция кызматкерлеринин турак жай маселесин чечип берүүдө президенттин бизге көрсөткөн ишенимин актап, бизге жүктөгөн жоопкерчиликти толугу менен аткарууга бардык мүмкүнчүлүктөрдү жумшайбыз. Анын ичинде биринчиден ички иштер
жолдарын сапаттуу реформалоону улантуу. Экинчи, сырткы кызматтардын деңгээлин көтөрүү. Үчүнчү, ички иштер органдарынын кадыр-баркын көтөрүү. Урматтуу салтанаттын катышуучулары, баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктаймын. Көңүл буруп, бүгүнкү ушул биздин мааракеге катышып бергениңиздерге дагы бир жолу терең урматтоо менен ыраазычылык билдиремин. Кымбаттуу кесиптештер жана ардактуу меймандар, Кыргыз Республикасынын 90 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чараны жабык деп жарыялоого уруксат этиңиздер.